Бүтүн сандар боюнча практикалык тапшырмаларды аткаралы. Биринчи тапшырма А жана Б бири-биринен айырмаланган жөнөкөй сандар дейт. Мына ортодо келген тапшырмалар. А, Б барабар канча дейт. Эми жөнөкөй сандарды эстей турган болсок, жөнөкөй сандарды бөлүүчүлөрү эмне болуш керек эле? Бөлүүчүлөрү 1, анан өзү эле болуш керек. Мисалы үчүн 1 кирбейт дегенбиз, 2 кирет. Мисалы үчүн 2'nin бөлүүчүлөрү 1, анан 2. 3 болот, 4 болбойт, 5 болот, 7 болот, андан кийин 11 болот, Бул жерде аны Бга көбөйтсө дейт. Ошондо могу 2 болбой калат, себеби 2 жок, кое тургула. Ооба, 2 жөнөкөй сан да, 2 болот. 9'ду айырмалай келе. Бири-биринен айырмаланган жөнөкөй сан дейт, 2, то есть бул жооп А болбой калат, себеби 1 өзү жөнөкөй санга кирбейт да. Ошол себептен А вариантыбыз туура эмес. А өзү жөнөкөй сан, бирок экөөнүн көбөйтүндүсү 2 болбойт да эч качанчы. 9 болсо 3 көбөйтү 3 болуп кетет. 11 жөнөкөй сан. 11 анан 1 көбөйтүндүсү. Ошондо 11 менен 1 экөө тең жөнөкөй, бул 1 жөнөкөй санга кирбей калды. Ошол себептен В дагы болбой калды, Б да болбой калды. 14'тү карай турган болсок, ушул болот экен. Себеби 7 көбөйтү 2 деп ажырайт. 7 дагы жөнөкөй сан, 2 дагы жөнөкөй сан. Экөө тең бири-биринен айырмаланып турат, экөөнүн көбөйтүндүсү эмнени берет? 14'тү берет. Мына демек туура жообубуз Г экен. Жөнөкөй сандар боюнча мына тапшырмалар ушундай чыгат. Так, эми кийинки тапшырманы карай турган болсок, -2, 2 жана 3, 3'түн ортосундагы бүтүн сандардын санын тапкыла дейт. Ошондо биз координата түз сызыгын сызабыз. -2, 2'ден баштап дейт. 2, 2'ден кийин -2 болот. Бүтүн сандар бул 2 кирет, -1, 0 дагы кирет. Ушуга көңүл бурбай кетет да балдар көбүнчө. 0'дү бүтүн сан дебейчи. 1, 2, анан 3. Андан кийин анан 3, 3 боло берет, чынбы? 3, 3. Ошондо мына 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 бүтүн сан бар экен, -2, 2'ден 3, 3'кө чейин. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Туура. Мына ушинтип чыгарат экенбиз. Ушинтип чыгаргандарды мына эстеп калгыла, ортодон мына ушинтип балдарды топтосо болот да. Мына көп бала үчүн ушундай кылыш керек. Ушинтип логикалык ыкмалары мына ушундай. Мына карагыла, эгерде А барабар 2Б плюс 5 болсо дейт, анда төмөндөгүлөрдүн кайсынысы туура дейт, А таксан дейт. 3'кө бөлүнөт, анан 5'ке бөлүнөт дейт, Ушул 3 ырастоо бар экен, ошону тастыкташыбыз керек. Карайбыз эми. Б, мисалы үчүн Б жупсан болушу мүмкүн. Мына ушундай мындай берилгенде, мисалы үчүн биз Б, А дегендердин ордуна койгондо, мына ушундай 5'ке бөлүнөт, 3'кө бөлүнөт, таксан деп сурай баштаганда, жупсан, таксанды коюшубуз керек да. Жупсан анан таксан. Жупсандын ордуна 0, таксандын ордуна 1'ди койсо болот дайыма. Ушул методиканы эстеп алгыла, дайыма 0, 1. Эми Б бизге айткан жок да, Б так же А так депчи. Ушундай болсо деп элатат. Ошондо А кандай? Бга биз 2 вариант коебуз да. Бга биринчи биз жупсанды коебуз. 0дүчү. Анан текшеребиз эмне болот экен. 2'ни 0'гө көбөйтсөм 0 болот, 0'гө 5'ти кошсом 5, демек эмне болуп калат экен? А барабар 5 чыгат экен. 5 эмне? Таксан, чынбы? Чын. 5'ке бөлүнөбү? Бөлүндү. 3'кө бөлүнөбү? Жок, ал чыккан жок, Демек мына могу экөө чыгып атат. Эми экинчи учурду карайбыз. Экинчи учурда болсо биз Б'нын ордуна таксанды коюп көрөбүз. Таксанга 1'ди коебуз деп сүйлөштүк, 2 көбөйтү 1 плюс 5. Ошондо так
Ошондо канча чыгат? 7 чыгат да. 2 жерде 1 2 5 койсоң 7 болот. Демек, эмне болду? Так, абыз таксан болду дагы бир жолу, Так, ошондо а плюс б минус 3 3кө бөлүнөт дейт. Которула, мен муну 5ке бөлүнөт деп жана жөн эле шуулдатып кетиппиз, которула. Мындай кылабыз. Жакшылап чыгарып берейин. Биз мындай болуп атпайбы? А барабар 2 б-га 0ду койдук, плюс 5. Ошондо б эгерде 0гө барабар болсо, абыз 5ке барабар болот деген чыгып атат да. Себеби а барабар эмне болду? 5 болду. Эгерде б 0 болсо, ошондо биз могу жерге 0ду коебуз да, 0ду. Б-га 0ду коебуз. Абыз 5 болот, 5 плюс б болсо 3кө бөлүнөт дейт. Бөлүнгөн жок, чын эле. Так, туура. Таксаныбыз чыкты. 5ке бөлүнөчү. Ошондо абыз канча болуп атат? А 5ке барабар болуп атат, 5 быбыз 0 болуп атат. 5ти 2ге көбөйтө, 5 жерде 2 10, 5ке бөлүнүп атат мына. Могу экөө туура экен биринчи учурда. Эми экинчи учурда карайбыз. Мына эми туура болду. Экинчи учурда бга таксанды коебуз, А барабар 2 көбөйтүү 1 плюс 5. Ошондо А барабар эмне болот экен? 7 болот экен. Эгерде Б барабар 1 болсо, анда А барабар 7 болот экен. Эми ушуларга коебуз. 7 бул таксанбы? Таксан, туура. А плюс Б 3кө бөлүнөт дейт. Абыз канча эле? 7, Б'быз 1, 7ге 1ди кошсоң бул чыккан жок. Муну текшеребиз. 2А дейт. 7 жерде 2 14, Б'быз 1, 1ди кошсок 5, 5ке бөлүнөт. Демек, могу 1 менен 3 2 учурда тең, туура чыкты. Демек, туура жообубуз Д болот экен. Мына ушинтип чыгарабыз. Анан дагы бир мисалды көрсөтүп берейин. Эгерде НКП барабар 0 болсо дейт, КСМ 1ге барабар дейт. Ошондо К бул жерде да бар. Себеби санды 0гө көбөйтсөчү 0 чыгат дайыма. Демек, ошондо биз могу жерден кандай жыйынтык чыгарабыз? Что ушул 3 сандын бирөөсү 0 депчи. Ошондо бул жер К, бул жерде да бар, бул жерде да бар, анан 1 чыгып атат. Демек, К 0гө барабар эмес экен, Бул 0 эмес. Ушунун бирөөсү 0 экенин табышыбыз керек да. Анан П бул жерде бар экен, бул жерде бар. Бул жерде П 0 болсо 0 чыгып атат, анан 0 болсо бул жерде 0 чыкмак да. Демек, П да 0 эмес экен. К менен П эмне экен? Экөө точно 0 эмес. Демек, Н эмне болот? Н точно 0 болот. Себеби экөө тең 0 эмес болсо, бул 0 болсо, көбөйтсөк 0 чыгат да. Мына ушинтип тапшырманы ушундай иштелет.